Таалайбек Мамбеталиев бир топ жылдан бери курулуш жана туристтик тармактагы бизнестер менен алектенет. Жыл башында билектирөө чоң пландарды түзгөн жеке ишкер азыр кырдаалга жараша иш кылып, курулуш компаниясын гана бир аз кылдыратып турган кези. Ал эми туристтик кеңсеси пандемиянын таасиринен улам 4 ай такыр иштебептир. Чек ара ачылгандан кийин иш бир аз жанданганы менен мурдагыдай кардар жок. Туризм жагынан 6 киши иштечү эле, азыр бир эле киши иштеп атат. Ошол авиабилетти да сатат, туристтерди да өткөрөт, виза да ачат, ушундай да. Бир эле киши. Уже ошолда 100% иштебейт да. Клиент жок, аз. Курулуш жагынан бизде бир чоң объекттер болгондо бир 40 кишиге чейин 50 киши болчу да, азыр где-то бир 20 киши менен бүтүрүп атабыз. Өлкөдө жугуштуу апааттын кесепети тийбеген ишкер же ишкана дээрлик жок. Айыл чарба тармагындагы 1%га жетпеген өсүүнү гана эске албаганда экономиканын калган сектору каттуу жабыркады. Айрыкча курулуш, туризм, соода сатык, кызмат көрсөтүү, өндүрүш тармактарында 10-15%га чейин төмөндөө байкалган. Жалпысынан алганда жыл ичинде Кыргызстандагы ишканалардын кирешелери 20 эсе түшүп кетти. Октябрь окуялары кырдаалды ан сайын курчутту. Тоген тармагында чыгаша 25 миллион долларга чейин чыкты. Башаламандыкта токтоп калган кен казган ишканалар ушул күнгө чейин жандана элек. Мисалы, Бозумчак алтын кени коопсуздук кепилдиги болбой жаткандыктан кайра качан иштээри белгисиз. Кийинки жылы өлкөгө 128 миллион доллардан ашуун инвестиция келбей калышы ыктымалдыгы жаралды. Дагы бир көйгөй коомдук саясий туруксуздуктан чоочулаган жергиликтүү капитал сыртка агыла баштады. Тикелей чет өлкөлүк инвестицияларды карай турган болсок, 40%га ошол агымдар көбөйүптүр. Отток инвестиция деп коет, 40%га көбөйүптүр. Бул аябагандай чоң көрсөткүч. Биздин билишибизче, ушул акыркы 10-15 жылдар андай болгон эмес. Жалпысынан маанайын, ой пикирин алсак, биз күнүгө угуп турабыз. Бизнес азыр мисалы эртең эмне болот? Жалпы элде эле эмне болорун билбей, эмне кыларын билбей атышат да. Эртең эмне болот? Эртең биздин товарларды бирөө сатып алабы? Эртең биздин мүлкүбүздү бирөө басып алабы? Рейдерлик жол мененби же кандай болобу деп дагы жеке менчиктин корголушу боюнча дагы маселелер жок эмес. Жарым жылда өлкөдө жумуш орундары 34%га кыскарды. Абалдан чыгуунун жолу бар болчу. Ишкерлер өкмөткө элдин сатып алуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жана бизнеске колдоо көрсөтүү үчүн ишкерлик чөйрөсүн салыктан бошотуп, жумушсуз калгандарга жөлөк пул берүү сунуштарын берген. Бирок бийлик бул өтүнүчтөрдү эске алган эмес. Тескерисинче, кыйын кырдаалда милдеттенмелерин аткарып жаткан бизнесте акыркы убактарда негизсиз текшерүү күч алган. Поданных жалоб, которые на сегодняшний день составляют 62 жалобы. 2019 жылга салыштырмалуу быйыл Кыргызстанда ишкерлерди текшерүү 3 эсе көбөйдү. Көбүнчө эч негизсиз болуп жатат. Бизнес акыйкатчыга текшерүүлөрдүн үстүнөн даттанып 62 ишкер кайрылды. Алардын 67% Бишкектен. Ишкерлердин көпчүлүгү мамлекеттик салык кызматына, жергиликтүү бийликке, мамлекеттик мүлк фондуна жана башка мамлекеттик ишканалардын үстүнөн даттанышууда. Өкмөт салык жана жазык кодекстериндеги карама-каршылыктарды жөнгө салганча ишканаларды күч түзүмдөрү тарабынан текшерүүнүн өзүнчө бир эрежесин түзүүнү сунуш кылат элек. На правоохранительные органы. Өз кезегинде өкмөт пандемия шартында ишкерликти колдоого болгон аракетин жумшаганын айтууда. Ноябрда эле бийлик узак мөөнөткө иштей турган экономикалык реформа боюнча кеңеш түзүүнү чечкен. Созданы были рабочие группы. Ал кеңештин алдында жумушчу топтор түзүлгөн. Алар текшерүүлөр, лицензиялар боюнча концептуалдык чечимдерди иштеп чыгышты. Ал сунуштар учурда кароодо. Кабыл алынгандан кийин өзүнүн натыйжасын бере баштайт деп үмүттөнөбүз. Эртеңкисинен кооптонгон бизнестин турукташуусу бардык саясий өнөктүктөрдүн аякташынан түздөн-түз көз каранды экендигин эксперттер белгилешет. Ал үчүн президенттик жана парламенттик шайлоолор өтүп, жаңы туруктуу өкмөт түзүлүшү зарыл. Себеби ишкерлик чөйрөсү алдыда бир нече жыл туруктуу иштешине көзү жеткенде гана өнүгүү жөнүндө сөз кылууга болоорун айтышат. Белгилей кетсек, бизнес акыйкатчы келе жаткан 2021-жылды экономиканы кайра куруу жана өстүрүү жылы деп жарыялоону сунуштоодо. Аталган институттун маалыматында бул боюнча сунуш президент милдетин аткаруучу Талант Мамытовго жөнөтүлгөн. Азыркы экономикалык кырдаалда бизнести колдоп, экономиканы алга жылдыруу үчүн системалык чечимдерди кабыл алуу зарыл. Чынара Нурсейитова, Гүлчора Казымкулов, Алтынбек Саакиев, Нио ТВ.